Assalamu алейкум туугандар. Мен сиздерге бүгүн бала тарбиясы жөнүндө сүйлөп берип кетмекчимин. Биз ата энелер балдарыбызды мына окшогон сөздөрдү колдонбошубуз керек да. Сурай бербейчи, бар өзүң билип ойной берчи деген сыяктуу сөздөрдү кечке эле менден сурай бересиңби, бар билгениңди кыла берчи деп ата энелердин көп ушундай сөздөрүн угуп калдым да. Биз балага бул сөздөрдү такыр айтпашыбыз керек. Биздин кайдыгерлигибизди билдирет да. Биздин маанайыбыз жаман болуп турганда да бала уруксат сураса, билбейм, бар билгениңди кыла бер деп эч качан антип айтпаңыз. Сиз өзүңүздүн чечимиңизди сөзсүз бар же жок деген чечимиңизди айтышыңыз керек балага. Уруксат же уруксат эмес деген сыяктуучу. Билбейм, өзүң бил, мага жармашпа, бар башка балдарга окшоп ойной бербейсиңби деген сыяктуу башка балдарга ата энеси уруксат бергендир. Сиз балаңызга мындай, мага баары бир эмне кылсаң ошол кыл дегендей эле мааниде туюлат дагы бала ата энесинин көңүлүн өзүнө бурдургусу келип, терс жаман иштерди кыла башташы мүмкүн да. Жаман иштерди кылганда анан биз урушабыз. Андай кылба, мындай кылба деп. Анан бала ошентип ата энесинин көңүлүн бурдургусу келет. Бала жакшы иш кылганда, бир уруксат сураса, ата эне жакшы жооп бербейт. Качан жаман иш кылганда биз балага көңүл буруп, сен эмне үчүн андай кылып атасың, сен антип беришиң керек деген сөздөрүбүздү бала өзүнө көңүл буруу катары кабыл алат дагы. Жалаң жаман иштерди, терс иштерди жасай башташат да. Ошондуктан балаңыз ошондой туура эмес жаман иштерди кылып ката кетирип алган болсо, кыйкырып, бакырып, паника калтырбаңыз да. Өзүңүздү тынчтандырып, балаңызга эмне үчүн бул иштерди кылдың, сен туура эмес иш кылып алыпсың, мен сага аябай жардам кылгым келет, жардам бергим келет, мен сени жакшы көрөм, кандай иш болбосун мен менен кеңешип кыл деп айтыңыз. Андан дагы бала ката кетиргенде ал билбестиктен кетирди да балачы. Биз деле чоң адамдар кээде ката кетиребиз го. Ошондо балаңызга ошол катаны кетирдиң деп биз бакырып урушпай, эмне үчүн ошо ката кетирди, кийинкиде кандай кылып катаны кетирбеш керек, ошол тууралуу биз сүйлөшүшүбүз керек. Балага жардам беришибиз керек.